Мурдагы бир сабактарыбызда ошол суроо келгенде суроого жооп берген элек. Ал суроо ошол шам намазынын акыркы убактысы качан деген. Анан ошо шам намазынын акыркы убактысы бул куптанга азан айтылган. Эми ошол астында эми талкуу. Бул адамды укпаш керек. Биз андай деп билбейбиз. Шам намазынын убактысы аз гана убакыт. Антип айтылган туура эмес. Адамдарга таң каласың, субханалла. Өзүн биринчи сүйлөрдөн мурда таразага салыш керек да. Мен ушул маселеде сүйлөгөнгө акым барбы жокпу деген биринчи маселе. Экинчиден биринчи такташ керек. Ошол тактап чыгып, анан бул китептерди карап чыгып, анан ошондон кийин анан муну айтканы туура эмес, муну китептерде мындай десе, биз ал айткан сөзүдөн кайтканга өтө даяр адамбыз бизчи. Эми көбүнчө ошону жанагы биздин мазхабты карманбагандар ушул немени кылды, себеби ар бир нерседен бир кылдан кыйкым издегендер бар экен да. Эми ошону жөн эле таштап коелук, макул, жанагы ар бир эле үргөн итке таш уруп берсек, убактыбыз жок десек, адамдарга күмөндү таштап коет экен, ал ошол күмөн менен адамдар мүмкүн биздин сабагыбыздан же болбосо бизден пайдалануудан алысташы мүмкүн экен да. Күмөн деген ушундай нерсе экен, өткөндө айтканбыз, күмөндү таштап койгондон кийин ал жеңил экен күмөнчү. Буну укпаш керек, мындай кылбаш керек, бул адашып атат деп коет, адамдар ошондой экен деп. Билесиңерби? Кино чыкса, бир жакшы кино чыкса, адамдар комментарийди биринчи карайт экен. Кинону көрбөстөн мурда. Түгүндөгү жазгандар отзыв дейби? Ошол кандай? Сонун кино экен, бул кинодон аябай пайдаланды, адамдар көрөт экен. Бул кино же болбогон кино экен десе, ошол кинону көрбөйт экен. Адамдардын деңгээли ошондой экен. Демек, ошол биз сүйлөгөндөн кийин адамдар эгерде ошо комментарийни окуган болсо, ошол жерде кээ бир адам 10 аккаунт ачып алып деле жаза бериши мүмкүн да. Эми бул нерсе улана берет, себеби илим бар жерде дайыма жахилдик согушуп келет аны менен, илимсиздик. Анан көрө албастык анын досу болот, анан хасат анын бир тууганы болот, ушундай дайыма жанында жүрөт. Эми ошол өткөнгү сабактарыбызда айтканбыз, эгерде бир олуттуу бир ушундай бир маселе болуп калса, мен ошол нерсеге токтолуп өтөм, себеби адамдарга бир туура эмес пикир кетпесин. Биздин максатыбыз адамдарга туура пикир жеткизүү, Ханафи мазхабын туура жеткизүү. Анан биздин ошо Ханафи мазхабы канчалык өнүккөн сайын, Ханафи мазхабы канчалык күчтүү экендигин айтып баштаганыбыздан, анан башка агымдардын карманган жол туура эмес дегенден мындай көргөзүп баштаганда, адамдар тынчсызданып, 10 адам ар бири 20дан аккаунт ачса деле ошондой бир нерселерди жазганга аракет кылып атат. Бирок ошону карап көрсөм, аз эле адамдар ошондой жазган, бирок ошентсе деле адамдардын арасында бир эмне түшүнбөчүлүк бар. Эми өзүбүздүн Ханафи мазхабтагы белгилүү китептерде шам намазынын акыркы убакыты кайсы окуп коелу ошону. Иншалла сиздердин жүрөгүңүздөрдөн да ошол нерсе кетсин. Биринчи колубуздагы китеп бул Хидая китеби. Хидая имам Маргинанидин китеби Ханафи мазхабтагы муътамад китептерден. Өзү бул Хидая Бидаятыл Муптади деген китептин муктасардын эмнеси шархы. Негизи биз эътимад кылып биз таяна турган китептер бул муктасар, муътамад муктасар китептер. Ошо Бидаятыл Муптади, Кудури, Канзид Дакаик булар менен этибарга алынган Ханафи мазхабтагы эң таяна турган китептер. Бирок кээ бир шархтар бар, ошол матындарда эле эмне кылабыз? Этимад кылабыз, анын матындарда эле колдонобуз. Анын ичиндеги сөздөр ушунчалык анча мынча гайры муътамад эмес сөздөр болуп калышы мүмкүн, себеби адам заты жазган китепте Аллах Тааланын китебинде гана эмне кемчилик жок, калган китептерде анча мынча кемчилик болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан этибарга алынган китеп. Ошол шархтардын бирөөсү Ал-Хидая. Өзү шарх болсо дагы, өзү шарх экинчи орунда турган китеп, биринчи матын. Экинчи орунда шарх болсо дагы бул биринчи орунга чыккан китептер. Жана андан башка дагы 3 китеп бар. Ал-Кафи Абул Баракат Насафидин Вафи деген китепке берген шархы дагы матындарда этимад кылынат. Анан Мабсут китеби Хаким Шахиддин Ал-Кафи деген китебине шархлаган имам Сарахсидин Мабсут китеби.
Anan al-Bada'i'u as-Sana'i' İmam Kasani'din, İmam Samarqandi'din matnına bergen şakma. O kitaplar başka kitaplar şu kitaplarga oң qarab oң dollar. Başka kitaplar nese dese, Hidayada mında dese başka kitaplar şu var oң dollar. Hidaya kitabında avval vaktil maghrib. Maghrib başkaça aytkanda Şam namazının en obolku vaktisi kaçan dese İza garabati şemsu. Gün battığı Şam namazının birinci vaktisi geldi. İza garabati şems. Gün battı birinci vaktisi. Ve ahir vaktiha. Em Şam namazının en akırkı vaktisi kaçan dese ma lem yagibiş şafak. Şafak batıp getkenge çeyin Şam namazının vaktisi oladı dedi. Şafak batkanda boldu Şam namazının vakti dedi. Ma lem yagibiş şafak. Emi şafakты düşündürür. Şafak degen nerse Abu Hanife rahmetullahi aleyhi menen iki şakirti Abu Yusuf Muhammed'in ortasında talaş var. Oşoğu İmam Marginani thumma şafak. O şafak degen emne huvel bayad şunday bir aktık, jarıktık ellezî fil ufuk gorizonttoğu ba'dal humrati gün batkandan kızaratqı kızargandan keyingi gelgen aktık oşonu şafak dep aytatken. Hâzâ inde Ebi Hanife rahmetullahi aleyhi bul İmam Abu Hanife'nin fikirinde. Ve qâla Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi menen Muhammed rahimahullahu ta'ala ne deydi? Huvel humra. Şafak degen oşo kızıl özü oşo. Kızıl çok oldu, boldu. Şam namazının vakti bitti. Şafakты bildik mi? Demek İmam Marginani ve ahir vaktiha. Şam'dın en akırkı vaktisi ma lem yagibi şafak. Jana şafak batıp ketpesele boldu şom ne? Şam'dın vaktisi var. Sebebi bizde bir gana bağımdatın vaktisi var. Kalgan vakt namazların bardığın vaktisi birinci namaz bütkönden keyin ikinci namazın vaktisi girer. Peşin namazı boldu, peşin namazı bütkönde asır namazı vaktisi başlanır. Asır namazının vaktisi bütkönde şamdık başlanır. Oşonda ele şamdıkı da bütkönden keyin kuptandık başlanır. Şamdan keyin özünçe bir vakit yok. Bilmeyim janagı kayсы kitaptan okugan ne degen düşünüp Şam namazından keyin hiçbir alımlar bildi bir vakit var. Andan keyin birazdan keyin kuptan giret degen bir söz yok. Şamdın vaktisi büttü boldu. Andan keyin kuptanın vaktisi girer. Biroq mustahab vakit var. Mustahab vakit degen nese Şamdın birinci vaktisinde okuş mustahab. Oşon üçin bizde Hanefi mazhabda imam azan muazzin azanды aytıp düşüp kelip ele qomatты aytıp emne kılat? Başka namazlar biraz vakit verir. Emine dese, av en obolku vaktisinde oku azandın. Mustahab. Biroq andan keyinki vaktisi var. Vaktil vücub je bolbosa moynunga millet bolan. Kaçan gana azanga kuptan azan aytılganda Şam büttü andan keyin kaza kılasın. Em oşo estep koyar. Wa ahir vaktiha ma lam yagibiş şafak. Şafak batpaganga çeyin ele Şamdın vaktisi bolup turadi. Şafak battı boldu Şamdın vaktisi büttü dеңиз. İmandan keyin kelebиз. Emi kuptanın vaktisi geldi. Avval vaktil işa. Kuptandın en obolku vaktisi İza gaba şafak. Kuptandın biz Şamdın akırkı vaktisi atpayız mı? Akırkı vaktisi ne dedi? Ma lem yagibi şafak. Şafak batpaganga çeyin Şamdın vaktisi. Emi avval vaktil işa. Kuptandın en obolku vaktisi İza gaba şafak. Ortasında hiç kanday bir vakit yok. Batkanга çeyin mağrib battı kuptan. Bul hidayan matn. Avval vaktil işa. Kuptan namazının en obolku vaktisi İza gaba şafak. Şafak jablı boldu bitti. Kuptandın vaktisi geldi. Anan ahir vakti hadep andan keyin özünün keyinki. Bul hidayadaga kelgen. Hem bir ele kitapta alıp geldin debesinde daha başka kitapta ala geldin. Negizi men көп kitap ala gelip boşum. Maşinem arkasına жүктөpчү. Usta emi akıl var adamga bir kitap iki kitap jetet. Emese men bardык kitapkana barып көчүрүp келип мен коюп алышым керек болду өзүчү. Сүйлөгөндөн кийин алып чыгып көргөзгөндө мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Andan keyinki vaktisi. Anan bul kitap Multaqal Abhur degen İbrahim Halabi degen Hanafi mazhabdagi en mu'tamad kitaptır Multaqal Abhur. Matınlardan.
Бул матын шунчалык күчтүү матын башка 1, 2, 3, 4 матындын пикирлерин алып келип туруп чыккан китеп. Башка да бир китептер бар да, ошол китептерден алып, анан бул китептеги аны дагы алып, буну дагы алып, башкача айтканда Ханафи мазхабтагы 4 муътамат этибарга алынган 4 матынды чогултуп келип туруп Мултакал Абхур, мултака деген жолукканда, деңиздердин жолугушуусу же жолуккан жери деген сөз. Бардык деңиздерди жанагы мухтасарларды матындарды алып келген. Ал кайсы матын? Мухтасар Кудури, Кудуридин матынынан алган. Вал Мухтар, имам Мусилидин Мухтар китебинен. Вал Викая, онан Канз Дакайк. Ханафи мазхабтагы этимат кылынган 4 китептен дагы чогултуп туруп Мултакал Абхурдан ушу китеп жазылган. Ханафи мазхабта эң муътамат китеп. Азыр ушу китеп кыргызчага которулган турат. Аллахым разы болсун, Госкомиссия, мамлекеттин астындагы дин иштери боюнча комиссиянын башчысы, биздин агабыз Тойгонбай Ажынын демилгеси менен ушу кыргыз тилине которулган атат. Иншалла кыргыз тилине которула турган болсо, иншалла элибизге, жерибизге жакшы пайдасы тиет, бирок түшүндүрмөсү менен бериш керек. Ким которса дагы, азыр жанагы Куран которду го, аты ким эле? Алмамбет устаз которушу мүмкүн болуп атат, ошо которо турганбыз. Түшүндүрмөсү менен берсе, адамдар себеби бул кыска болгондуктан буга томдогон шарттар жазылган. Адамдарга түшүнүк болуп калсын, жагы сөзмө-сөз которуп койсо, адамдар түшүнбөй калышы. Ошон үчүн бир аз түшүндүрмөсү менен аябайсың болот. Эми ушул китепте Магриптин, башкача айтканда Шамдын акыркы убактысы кандай экен? Вактул Магриб. Шам убактысынын убактысы. Min gurubiha ila maghibish shafaq. Min gurubiha. Gündүн батканынан баштап ila maghibish shafaq. Жанагы шафактын жок болуусуна чейин. Бул эмне? Шам убактысынын убакыты. Жанагы айткан сөздүн өзү. Эми вактул иша, эми себеби экөөнүн ортосунда бир вакыт бар деп башыбызды айландырып атпайбы адамдар? Эми ошону караш керек. Бар бекен аркасында. Вактул иша вал витр. Куптан намазынын убактысы жана витрдин убактысы мин интихаи вактил магриб. Я Алла, мунундан ачык эч бир жер. Магриптин убактысы бүтүсү менен эмне башталат дейт? Куптан башталат. Карап коюң. Вактул иша вал витр. Куптан намазынын жана витрдин убактысы качан? Min intiha вактил магриб, магриптин Шамдын убактысын бүтүүсү менен куптандын биринчи убактысы башталат дейт. Демек ошондо биздин айткан сөзүбүздө эч бир кале жок экендигинен далилат кылабы? Демек Шам куптанга азан айтылганы Шамдын убактысы бүтөт. Бирок афдал, эң жакшы, эң биринчи убактысында окуган. Эми кандай болбой калат? Азыр пробка болуп атат, башка жака Шамга бир жетип калам дейсиң, машинени токтото турган мезгил болбой, деп келип бир мешитти табасың, коптан азан айтылып окуп каласың. Ал эми эң жакшысы бул намаздын Шамды биринчи убактысында окуган жакшы, Шам намазы.